Дүйнөлүк практикада башка мамлекеттердин казынасына пайда алып келген ККМ системасы Кыргызстанда нааразычылыкты жаратууда. Өткөн аптадан бери соодагерлер көзөмөл кассалык аппараттардын коюлушуна каршы акцияларга байма-бай чыгып, Кыргыз өкмөтүнүн айласын кетирди. Мындай окуялардан кийин президент Садыр Жапаров соодагерлер менен жеринде жолугуп, июль айына чейин патент менен иштөөгө уруксат берди. Деген менен ККМ тууралуу калкка так жана туура түшүнүк жетпей жатканы да ачыкка чыгып калды. Жыйынтыгында салык кызматынын иши чабал деп бааланууда. Ал эми президент ККМга каршы митингдер дагы улана берсе, базарларга тышкы башкаруу киргизерин катуу эскертти. Экономисттер кыска мөөнөттө патентти жоюп салып, чекене жана дүң сооданы фискалдаштыруу өтө кыйынга турарын айтышууда. Өкмөт буга акырындык менен кадам ташташы керек болчу дешет. Азыркы абалды эске алганда, аймактар гана эмес, Кыргызстан буга такыр эле даяр эмес болчу деген пикирлер да жок эмес. Бирок өкмөт аны эске албай, шашылыш киргизген салык саясаты соодагерлердин арасында нааразычылыкты күчөтүп отуруп, жыйынтыгында президенттик бийлигишүүгө аргасыз кылышты. Бирок дасыккан экономисттер эртеби кечпи ККМ системасына өтүү зарыл дешет. Кыргызстанда өткөн жумадан бери базарларда соода кылгандар ККМ системасына каршы нааразылык акцияларын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Алар салык боюнча жаңы саясатка каршы экенин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылып жатышкан. Бул окуялардан кийин президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзгөнүн айтып, Бишкектеги Дордой базарынын соодагерлерине өзү барып жолугуп, алардын айткан талабын канааттандырды. Тактап айтканда 2024-жылдын июль айына чейин патент менен иштөөгө уруксат берилгенин жарыялады. Бардыгын мен изучать еттим, 2 күндөн бери. Бардыгын изучать еттим. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бүгүн. Мен кече билдим муну. 30 жылдан бери 3 жолу революция кылгандар бүгүн дагы ошо революция кылсак экен, кайра мурункудай жашоодо жашасак экен дегендер. Жок, ултургула. Бул саналуу гана күчтөр. Силер билбейсиңер, силер чындап өзүңөр үчүн чыгып атасыңар. Мен силерди түшүнүп атам, мен силерди күнөөлөгөн жокмун. Чыкканыңар үчүн да өзүңөрдүн укугуңарды колдоп чыгышыңар керек. Бизде бүт бардык маалыматтар бар, кимдер даярданышкан. Ушу эл көп чыга калса экен, ушу жерден колдонуп кетсе экен деген күчтөр бар. ККМ бул товар сатуу жана кызмат көрсөтүү үчүн керектелген эсептөөчү аппарат. ЭТТК товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө маалыматтарды жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. ИЭФ кошумча нарк салыгын эсептөө үчүн керектелген товар саткан жана кызмат көрсөткөн тарап толтура турган керектүү үргөдөгү салыктык документ. Кыргызстанда базарларда соода саттык менен алектенгендер 2024-жылдын 1-январынан тартып ККМды милдеттүү түрдө колдонуп башташы керек болчу. Жаңы салык саясатына ылайык жылдык кирешеси 8 миллион сомго чейинки чакан бизнес ээлери мамлекетке эч кандай салык төлөбөйт. Алар болгону ККМ колдонушу керек болот жана пенсияга кете турган камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп турат. Бирок ишкерлер ККМдин түйшүгү көп экенин билдирип, ага баштан эле каршы болуп келишкен. Ага карабай өкмөт болсо өз жүйөсүн келтирип, киргизген ыкмалардан баш тарткан эмес. Эгерде салык болбосо, бюджетке салык түшпөсө, анда биздин жашообуз кандай болот? Мамлекет болгондон кийин бюджет болуш керек. А бюджет болгондон кийин салык сөзсүз түрдө, бул конституцияда бекилген, бул милдеттүү түрдө төлөө турган салык. Бул бизде закон мыйзам ченеминде кабыл алганбыз. Ар бирибиз жарандар ким иштейби, же жанакындай өзүнүн бир кичинекей чакан ишканасы барбы, баары тең төлөш керек. Механизмдер жылдан жылга оңолот. Президентибиз өзү айтып кетти, биженде жалаң эле салык көөгөлөр эмес, башка да бир эми туура түшүнгүлө деп ачык айткан жок. Менимче ошо сыртка чыгаргандардын салыкка шылтоолоп балким башка дагы бир иштер бардыр, мен аны билбейм. Аны президент өзү айтып кетти. Ошол эле учурда Садыр Жапаров салык салуу маселесине кимдин талабы, өкмөт же соодагерлер туура экенин аныктоо үчүн жумушчу топ түзгөн. Экономисттердин айтымында кыска мөөнөттө патентти жоюп салып, чекене жана дүң сооданы фискалдаштыруу өтө кыйын. Өкмөт буга акырындык менен кадам ташташы керек болчу. Бирок өкмөт аны эске албай, мына ушундай нааразычылыктарды күчөтүп олтуруп, президенттин бийлигишүүсү менен гана ага чек коюлду. Мунун башка бир механизмин, даже Жапаров деле айтып атпайбы президентибиз дагы. Налоговиктер өзү билбей атат дейт. Конечно, муну досконально изучить этип, бардыгын билип туруп анан кийин киргизбей эле ура менен Акылбек Жапаров багы вслепую
барып эле давай киргизип койду, алар өздөрү түшүнбөй атса келип туруп элдин башын айландырышты да. Аппаратты ушу эл багып атат да. Мына Акылбек Жапаров өзү багып атабы. Ал канча жылдан бери төлөбөй жүрүп, быйыл төлөдү окшойт, аялы мынанча миллион сом төлөдү деп bir 10 жылдыгын, 15 жылдыгын bir төлөп атат. Ошо качан каякта жүрдү эле? Ойлоп иш кылбай, ойноп иш кылып алып Акылбек Жапаров. Мына акыркы немеси жакшы неменин президенттин авторитети бар экен. Канча мына стачканы, митингтерди ошо барып сөз берип, июлга чейин калтырып койгону бул жакшы эле нерсе болду. Болбосо баягы учкундан жалын тутанат деп барып көпкө башка последствиясы башка дагы болуп кетет эле. Акылбек Жапаровдун оюна коюп койсо. Буга чейин да соодагерлер өкмөттүн салык саясатына каршылыгын билдирип, элди нааразычылыкка кептеген бул көрүнүш дээрлик 1 жылдан бери уланууда. Ал арада өкмөттүн ишейликтенип, баа берилиши керек дегендер да жок эмес. Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети 2021 жылдын октябрь айында ишке киришкен. Кече президент өзү айтып атат, салыкчылар даяр эмес экен деп атат. Эмнеге Акылбек Жапаров жооп бербейт ага? Эгер салыкчылар даяр болбосо, эмнеге реформаны баштайт? Эмнеге изучуунун баарын баштайт? Ошондуктан бул жерде мен дагы бир жолу айтат элем. Президент өкмөттүн ишин тыкыр анализдеп, жана кардиналдуу чечимдерди кабыл алыш керек. Кыргыз мамлекетинде реформа жасай турган техникалык өкмөт түзүү убактысы келди деген ойдомун. Ал эми өлкө башчы соодагерлер менен жолуккандан кийин кабар агенттигине маек берди. Анда Ажо тарабынан түзүлгөн жумушчу топтун иликтөөсүнөн кийин товар жүгүртүүсү 8 миллиондон ашкан соодагерлер көп экени маалым болгон. Мындан улам бул сумманы 15 миллионго чейин көтөрүп берүү чечимин кабыл алган. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров ККМ боюнча берген маегинде митингге чыккан соодагерлерге эмне үчүн барганын айтты. Анда салыкчылар 1 жылдан бери элге туура так түшүндүрүүнүн ордуна тескери үгүттөгөн учурлар аныкталганын ачыктады. ККМ тууралуу калкка так жана туура түшүнүк жетпей жатат. Жыйынтыгында салык кызматынын иши чабал деп бааланууда. Жооптуу кызматкерлерди, тагыраагы салыкчыларды 1 жылдан бери эле жөнөтүп келебиз. Алар маселени элге туура так түшүндүрүштүн ордуна өздөрү тескери үгүттөгөн учурлар аныкталып калды. Анткени соодагерлер ККМге өтүп кетсе, алардын чөнтөгүнө эч нерсе түшпөй калат экен. Ошол үчүн өзүм бардым. Базарда соода кылгандардын митингге чыкканын көрүп, мага так маалыматтарды териштирип келип бергиле деп жумушчу топ жөнөткөн элем. Өзүмдүн жеке булактарым аркылуу дагы өкмөт жөнөкөй элди кыйнап жаткан жокпу деп маалымат чогулткам. Баарын билип алып, анан карапайым соодагерлердин өз ооздорунан дагы угуп, мөөнөтүн узартып берейин деп бардым. Башламандыкка алып келгендер бул именно налоговый службалары. Налогиктер анткени ошол эле соода кылгандарга ачык айкын коюп эле мына сиздики мына могул, укугуңуз могул, сиз моуну берсеңиз биз прозрачный момун эле карап алабыз, же болбосо могул отчет менен момундай алабыз деп түшүндүрсө, биздин атамекен соодагерлер өтмөк. Мына кээ бир жерлерге барсаң, ой бул налоговыйың өзү бербей атпайбы, өзү түшүндүрбөй атпайбы, же өзү мындай ушуну жеткиликтүү болот, түшүнбөй атпайбы, өзү налогтор көкмөй болот атпайбы деген сөздөрдү мисалы мен жайлата уктум. Анан мен президенттин сөзүнө айтып кетмекмин. Siz düşmandı alsanız debеңиз, düşman именно ошо налогиттин ичинде какой-то ставкалары, какой-то жашырган бюджеттери, жашырган ушактан кирешелер бар. Ошолордун баары ачыкка чыгып калбасын деген негизи булар бардык жерде ушул системаны бири-бирине чабыштырып атат да. Кыргыз бийлиги мындай нааразылыктардан соң салык саясатына байланыштуу чараларын бир топ жумшартты. Анда патент системасын дагы 6 айга калтыра турганы маалымдалды. Ири базарларга да жеңилдиктерди берип, айыппул салууга мораторий киргизди. Ага учурда соодагерлер ыраазы. Мына Садыр Нуркожоевич өзү келип атат. Балким политический решение чыгарып берип, соодагерлердин үнүн өзү кайнап келди. Значит, бир туура жакка чечип берет деп ушуне сурабыз. Ал эми өлкө башчы мындай митингдер боло берсе, базарларга кумтөрдөгүдөй тышкы башкаруу кирерин да ачык билдирди. Тез арада ревизия жасалып, баарынын мурдагыларын казып чыксак, мүлктөр, суммалар өзү эле ачыкталарын айтты. Мындан ары баарында жаап жашыруу болбой турганын кошумчалады. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.